Kıpçak elimdin kırılgan öçün alıp atsam, kırçıldaşıp kalmaka kızıl kırgın salıp atsam, Kurmanbek atım attangan kurusun menin dağazam, kamınalı jigitler karatanday kalmaka ört jalınday güç. Kurasaliç göz açıp çumgança mına 12 жылдай вакыт өтүп кетиптир. Ушул Белоруссияга келип жашап калышыңызга сиздин өзүңүздүн тандооңуз болдубу же кымшы мамлекеттеринин президенттеринин ортосунда бир макулдук болгонбу? Ушунун айланасында айтсаңыз. 12 жыл чын эле бат өтүп кетти. Айтканга оңой. Бирок азыр эстей турган болсом, көп нерсе уже унутулуп баратат. Ошого карабай мен Тейитке келгенден кийин 8 апрелден ушу 9 күн Тейитте болдук. Ошол мезгилде бир 2-3 күндөн кийин бекен неме звонок этип калды. Путин звонок этти. Путин звонок этип айтып калды. Kurbanbek Salihович, теги ак үйдүн астында болгон окуя боюнча сизди эч ким күнөөгө тарта албайт. Бирок эгерде регионалдык согуш чыгып кетсе, анда күнөөнүн баарын сиздин мойнуңузга жүктөп коюшат. Ошондуктан мен сизге кеңеш берет элем. Мамлекеттен чыгып кетиңиз деп. Түндүк түштүк. Ошондуктан мен сизге кеңеш берет элем. Республикадан чыгып кетиш керек. Анан өзүм эгерде макул десеңиз, бир регионду айтам кай жака чыгып кетишиңизди. Мен айттым, мен ойлонуп көрөйүн дедим. Ойлонуп көрөйүн деп. Андан кийин дагы 1-2 күн өттү окшойт. Андан кийин Лукашенко Александр Григорьевич звонок этип калды. Ал киши звонок этип, Курманбек биринчи эле ты комаров не боишься дейт. Чиркейден коркпойсуңбу дейт. Мен айттым, бул азилдеше турган абалы маселе. Анан не деп атат экен деп. Да нет дедим, мен Россияда көп жыл жүргөм, Волганын боюнда окуганмын, иштегенмин. Волганын боюнда деле чиркейлер аябай көп, чоң болгондо чиркейлер десем. Анан айтып калды, как ты смотришь, если я тебе заберу дейт. Эгерде мен сени алып кетсем, кандай дейсиң? Мен биринчи сөзүм айттым, мындай деп айттым, мен дедим, рахмат сага, Александр Григорьевич дедим сизге. Бирок дедим, мен эгерде алып кете турган оюңуз болсо, аны көрүп менин аялым менен 2 баламды алып кетиңиз. Мен суранам. Себеп дегенде мага уже кабар келди, Бишкекте жакта баласы бар, кызы бар эле деп ушинтип мыйзам бузган азаматтар издеп жүргөн экен менин үй бүлөмдү. Мен айттым, ушу балам менен кызымды, аялымды алып кетсеңиз, мен ыраазы болот элем. Өзгүңүздү эмес? Жок, өзүм айткан жокмун. Андан кийин дагы 1-2 күн өткөндөн кийин Нурсултан Абишевич менен да разговор болду телефондон. Ушундай чыгып кетиш керек. Сен эмне согуша турган оюң барбы деп. Мен айттым, согуша турган оюм жок.
Бирок мен тегерегимде мен чын айтканда таанып алган, билбеген куралчы, курал менен жүргөн кишилер көбөйүп калды. Аны мен көрдүм. Мен жаны сенімден сұрадым, бұлар ким десем, себеп дегенде күзөттө жүрген балдарды коркутуп алып кетишкен. Мен охранамда жүрген балдарга Бишкектен звонить этишип айтыптыр. Биз билебиз, силердин үйүңөрдү, бала чакаңарды, аялың кайда, балдарың кайда, эгерде Бакиевди таштап кетпесеңер, үй бүлөңөр сатак болот деп. Анан мен аны уккандан кийин айттым, кой, кеткиле. Баргыла, оружияңарды тапшыргыла деп. алар деле оңой менен кеткиси келбесе керек. Алар деле айтты, биз бара албайбыз, биз милдеттүүбүз, сизди биз коргошубуз керек, биз таштап кете албайбыз. Жок, мен айттым, жок, мен ыраазымын, рахмат дедим. Ошондон кийин жанакылар каяктан келген, эми кийин тактаган деле убакыт болгон жок. Мен уктум, Афганга катышып, Афган согушуна катышкан балдар бар деп башка. Жаш балдар эмес болчу, мындай уже 40-тын тегерегинде. Назарбаев өзү чалдыбы же сиз? Жок, өздөрү чалышты. Путин да өзү чалды, Лукашенко да өзү чалды, Нуреке менен сүйлөшкөндө да ушу мен эч кимге чалган жокмун. Мен баягы бирөө менен чалып сүйлөшө турган абал эмес эле анда. Түшкө кирбеген нерсе болуп турса, бирөө менен сүйлөшкөн эле. Мен өзүм чалганым, кимге мен чалдым? Бардюжага чалдым. ОДКБнын башчысына. Dedim, bu emне деген нерсе? Ушундай курал менен төңкөрүш жасап бийликке келсе боло береби? Кандай дейсиз? Десем, да, туура эмес болуп калды, эми бирок ОДКБнын андай укугу жок киришкенге деп ал киши ушундай деди. Мейли дедим анда. Андан кийин ошо бир жумадан ашып кеткенден кийин анан ойлонуп дедим, койчу эми. Чын эле обстановка начар болуп, кой кетейин деп анан өзүм звонить этип айттым Лукашенко, мен макулмун деп. Сиз эми ошо кетейин дегенде өзүңүздү ойлогон жоксуз да. Жалпы Кыргызстандын эли тынчтык болсо, мени эле кетириш керекпи? Мен кетейин деген чечимге келипсиз да. Эгерде мен кетпесем, чын айтканда абал тынчыбайт болчу. Курчуп, ансыз деле митингдер биз уюштурбасак деле өзүнчө эл чогулуп, Жалал Абадта, кийин Ошко барганда ошо деле ошо бул кандай болду, бул эл менен элге түшүндүрүп берейин деген болчумун Ошко барганда. Жалал Абадта эл менен жолугуп түшүндүрүп айткам, бардыгы өз көз караш. Кийин ойлондуп, где-то 9 күн болгондон кийин анан чыгып кеттим да. Ойлондум, аны аягын, биягын ачык айтканда. Сиз ошол Ошко барганыңызда Оштун мэри Мырзахматов бир күн мурунбу келип жолугуп кеткен турбайбы? Мени эл колдоп атат, эл менен ошо биз да колдойбуз депчи. Эмне үчүн кийинки бийликке өтүп кетти анда? Даже ортодо акча алып кеткен деген да сөздөрдү айтып жүрүшөт. Эми билбейм, Мелис Мырзахматов анын өзүнөн сураш керек. Мен Ошко учуп барганда Оштун губернатору, Оштун мэри Мелис Мырзахматов экөө мени тосуп алган аэропорттон. Барганыңызда? Барганыңызда? Барганда. Аэропорттон тосуп алышып, анан түнөй турган жерге алып барып, президенттин резиденциясына баргандан кийин мен карап кой деп түндөс эле кетип калганбыз Жалал Абадка. Коопсуздук жагы опурталды эле. Ал жерде калыштын кереги жок болчу. Баягы Бишкекте болгондон кийин, Таласта болгондон кийин, окуялардан кийин уже кой дедим, ишенич кетип калды. Ошол жерде бир сыр өтүп алат да. Балаңыз Марат коопсуздук кызматынын белгилүү баягы кызматкери эле. Эниңиз Жаныш Бакиев Эзгондун башчысы болчу. Ушул төңкөрүштүн болорун билбей калдыңыздарбы? Же кандай болду? Же күтүүсүз болдубу? Биз мындай болду да, бул эсиңерде болсо керек бекен. Жанакы 2005-жылы мен шайланып келгенден мурун эле баягы өкмөт башчысы кылып парламенттен шайлап, президенттин милдетин аткаруучу кылып дайындаганда эле митингдер башталган, Бакиев кетсин деп. Ошол мезгилде эле башталган, Бакиев кетсин. Ак үйдө отурам иштеп, ак үйдүн тегерегинде жаштар чуркап жүрөт, байрактарды көтөрүп алып.
кыйкырыш Бакиев кетсин. Эмнеге кетсин? Келгениге 2 жума болду. Эмне себептен кетиш керек? Жөн эле кыйкырык Бакиев кетсин. Аны мен айтып кыйкыра берсин, эми иштейлик биз коюп. Администрациянын жетекчисине, башкаларга. Ошондуктан бул жерде ачык айтканда андан кийин көп ойлонуп жүрдүм. Бактыбаевда басып алды беле ошо? Жок. Мен шайлоого биринчи күнү сокулукка чыкканда, эл менен жолукканда, ак үйгө кирип келишкен. Ошондо Бактыбаев эмес болчу, анда башка болчу. Бактыбаев кийин дагы бирөөлөр аракет кылган деп уктум. Ким билет, кимиси аракет кылган. Мен эл менен жолуккан чыгып кеткен президенттик шайлоо башталганда. Анда да аракет кылган. Биз ойлогонбуз, мен ойлогом. Бул мурун мына ошол 2,5 жылдын ичинде жетек эсептегендерде болуп турган 1,5 миңге жакын митинг болгон деп билбейм мен, эми азыр эсептеген жокмун анысын. Ушул баягы эле митинг деп ойлодум да. Өтүп жүргөн митинг болсо керек дагы эле деп. Таласта болгон окуяны мен 6-сында уккан жокмун. Мен 7-синде жумушка келгенде эртең менен мага айтышып атпайбы. Таласта ошондой обл администрацияны басып алышты. Губернаторду барымтага алышты. Раматылык ички иштер министрибиз Кангатиев Муса Кангатиевди уруп сабап, токмок кылып, чала өлүк кылып неме кылды деп. Аны мен 7-синде угуп атам. Агыйга келгенде, жумушка келгенде. Ошондуктан мен деле булар деле менимче ойлогондо жок. Себеп дегенде саясий мындай бир экономикалык жактан бир негиз жок эле мындай барышка, мындай курал менен төңкөрүшкө барыш үчүн. Экономикалык жактан карап турган болсок, көрсөткүчтөр ошол 2010-жылы 1-кварталда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн баштап эч мындай өсүү болгон жок. 15-16%га чейин болгон 1-квартал 2010-жылы. Элдин акчасы банктарда. Эми ал боюнча айта турган болсок сөз көп, китебимде жазылган булардын бардыгы. Биз ойлогонбуз кадимки эле жөнөкөй эле митинг деп. Анан жанакы кабинетти көздөй ок атылгандан кийин ошондо мен анан ойлодум, окуй бул уже башкача экен. Ошо токтоло кетсеңиз, баягы сиз отурган кабинетте ошол снайпердик ок тийгени жөнүндө да сөз болуп жүрөт да. Анда булар мамлекеттик төңкөрүш эмес, сизди жок кылууну эгерде мен ошол жерде булардын колуна тийгенимде, мен ал жерден тирүү чыкпайт элем. Канга тийип жасаган мамилени жок, мен тирүү чыкпайт болчумун ал жерден. Себеп дегенде мен терезеден карап турдум. Ошол көчөдө кыйкырып жүргөн куралдар менен атып аткандардын көпчүлүгү мындай орусча айтканда неадекватный, баягы өздөрү көзөмөлдөй албай мындай кандайдыр бир мас дейсиңби же бирдекелерди баягы наша-паша чегип алган дейсиңби, тартып алгандай да. Экли спирттин ичишкен. Эч бир мындай бир нормальный адам антпейт. Себеп дегенде алар атып атты, алар жака дагы ок чыгып атты, ак үй жактан. Эми нормальный адам болсо, сени көздөй ок атып атса, сен каалайсыңбы, жок дегенде башыңды ийесиң да. Жата калбасаң деле. Кийин көрсөтүштү го, көкүрөктөрүн ачып мына ат эле ат деп кыйкырып жүргөн. Жамгыр жаабаса. Эми алардын арасында мен кийин уктум. Тиги неме Мамакеев аксакал деле айткан экен. Бара жарадар болуп түшкөндөр. Даяр келди. Жарадар болуп түшкөндөргө биз баягы обезболивающий наркоз белгисиз каткырып күлүп жатат дейт. Каткырып күлүп, буга кереги жок дейт. Түшүнүксүз да. То есть балдар акыл эси кичине мындай бир ордунда эмес, башкача болгон. Эмесе акыл эси нормальный киши андайга барбайт. Ак үйдө ушул сиздин кабинетиңизди аткылагандан сизди башка кабинетке охранадагылар жылдырган турбайбы? Мени тиги эс алуучу комнатамда туалет бар ошол жака. Ошол туалет жака өткөндө ошондо зыр деп ок атылып, жанакы эшиктин үстүнөн шкатуркасын түшүп кетти. Ошондо тарых музей жактан аткан болобу? Ошол жактан болот. Ошол жактан болот. Анан
жана Каңгатиев жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Молдо Муса Каңгатиев жөнүндө. Орун басарларынан жөнөтүп министр Бишкекте калса окуя башкача болот эле. Туура болот эле. Мен мисалы үчүн өзүм жеке Мусаны тияка баргын деп команда берген эмесмин. Мен кийин уктум, ал айтып атпадыбы мен руководство жөнөттү деп. Сабаган айт, Бакиев жөнөттү деп айт деп. Бычак сайып атканда. Бакиев жөнөттү. Ал жок, мен руководство жөнөттү деп айтып атты. Мен ага түздөн-түз андай буйрук берген эмесмин. Сен баргын таласка деп. Өзү негизинен мындай ситуация болгондо министрди кызматы элеген адам борбордо болуш керек. Ал жакта орун басарын жөнөтсө да болмок. Эми ошону карасаңыз, мына согуш учурунда дагы Сталинграддын алдында фельдмаршал Паулюс 28 генерал менен колго түшкөндө дагы генералдарга кол көтөрүп мындай тийген эмес да. Мындай жапайычылык кайдан келди бизге? Эми билбейм. Кийин мага ушундай кабар келди бул жака. Таластыктар, аксакалдар дали айтышыптыр го. Эмнегедир ошол элдин арасында, жаштардын арасында, жанакы сабагандардын арасында мындай чоочун жергиликтүү балдарга окшобогон кебетеси жүргөн балдарды көрдүк дегендей сөз болгон да. Бул канчалык деңгээлде чындык билбейм, бирок мен ушундай сөздөрдү уктум ушул жакта жүрүп. Мына ушул бизде экономикалык жактан эмес, бизде саясий кризис болду да ошол кезде. Баягы сиз айткандай, ушул президент болуп шайлоодон өткөнүбүздөн баштап 2,5 жыл митингдер тынган жок, болду, тынчыган жок. Анан ошол митингтерден кийин жанагы сиз немеге кетпедиңизби? Ошко. Оштон ары айылыңызда болдуңуз. Эмне үчүн ушул айылыңызда болдуңуз да, мындай Ошто эмес, Жалал Абадтын эмесби? Же жерлештериңизге таяныч күч болуп бердиби? Айылыңызга кеткенде. Эми Жалал Абадта кайсы жерге барасың Жалал Абадта? Жалал Абадта президенттин резиденциясы жок. Ошто гана бар болчу. Жалал Абадта президенттин резиденциясы жок. Өзүм ошо туулуп өскөн айылда тиги бир туугандарым ошода жашаган. Каныбек, Раматыл Жүсүпбектин үйү, тиги Абдулбасит атабыз согуштун ветераны. Анан ошол жака бардым да, каяка барасың? Немени мисалы Атамбаев президент болуп келгенден баштап сизди жамандап, ушул президенттик мөөнөтү бүткөнчө жамандап келди да. Кыргызстан тоноп кетти, уурдап кетти, миллиарддаган долларларды деген сөздөр ушулар менен да жашап калдык да. Анда өзүңүз деле уксаңыз керек. Анан мен укканыма караганда сиз жанагы балаңыздын айланасындагы ызычы болуп Лондондо сотко катышканыңызды бир айттыңыз эле. Ооба. Ошого бир токтоло кетсеңиз. Эми биз Лондондун сотуна кантип катышканбыз? Бишкекте Шон Дейли деген бир бизнесмен болгон экен, мен кийин сотко катышканда уктум. Ошол Шон Дейлиге покушение болгон экен. Ошол покушенияны ушу биз уюштурду деп мен балдарым менен анан Лондондун сотуна арыз түшөт. Анан мага кайрылды, сиз ушул сот процессине катышасызбы же баш тартасызбы деп. Мен айттым, катышам дедим. Бизди подозревать этип аткансың, кантип катышпайм? Видеоконференция аркылуу катышканбыз. Мен бул жерден, Максим Лондондон катышкан, Марат балам да келип. Соттун жыйынтыгы бат эле 3 саат, 4 саатка жетпей жыйынтык чыгарды суроо жооптордон кийин. Бизди толук актады. Жанакы арыз менен кайрылган кишини мен тааныбайт деле экенмин аны. Ага чоң айыппул салды, штраф акчалай. Анан соттун чечими ушундай бир неме жазган жыйынтыгында. Кыргызстандын прокуратурасы, башкы прокуратурасы ушул уголовный ишти тергөөгө мындай принципиалдуу караган жок. Кандайдыр бир тенденциозно, бир жактуу кылып карагансыңар деп өздөрүнүн жыйынтыгын жазган. Ушундай болгон. Анан ошол эле тажрыйбаны бизде деле колдонсо болот эле да. Мисалы
берилүүчү суроолордун баарын берип, онлайн түрүндө сиз менен ошол баягы прокуратура, сотпу, кайсы тараптагылар берген суроолорго баягы жооптон берип, бул убакка чейин сизди күнөөкөр деп эле айта бербей, чындыгын баягы элге билгизген үчүн эмне каалап айтышат баягы адамдар? Кыргызча айтканда оозуңа майып экен. Мен ушул жака келгенден бери айтып жүрөм. Мен кандай кааласаңар любой эл аралык сотко катышканга даярмын. Өзүмдү акташ үчүн. Себеп дегенде мага карата чыгарган чечимдерди мен даже көргөн жокмун. Мага бир бемиси баары билет мен каерде жашап атканымды. Белоруссия, город Минск, резиденцияда жашап атам. Келип бир суроо берип койбойбу жок дегенде. Мына сизге моундай күнөөлөрдү коюп атабыз. Эмне дейсиз деп. Жок. Сиздин жообуңуз кандай? Эчтеке болгон жок. Мына пандемиядан бери мамлекет башчылары бири менен жолуга албай, мамлекет башчылары совещанияларды өткөрүп атса, чечимдерди кабыл алып атса, эмне бул бир соттун процесси өткөрсө болбойт экен? Мына Лондондун соту өткөрдү го. Эгерде азыркы бийлик макул десе, кана мен ыраазы болот элем. Ошо кандай суроо берсе да даяр экенсиз да? Любой суроосуна. Эгер тергөөчүлөр бул жака келип келсин. Келсин, мен өзүм тосуп алайын ошо келе турган адамдарды. Мен көп жыл мурун баягы биринчи келип интервью алганда, мен баргандан кийин баягы гезитке интервью чыккандан кийин сиздин мурунку премьер-министриңиз өзүңүз тарбиялап өстүргөн Азим Исабеков жолукту эле да. Курмансеевичке бараарыңды билгенде мен да бир эки суроо коштуруп коймок экем деди да. Анан кандай суроо эле десем айтып атпайбы? Суроо моундай эле дейт. Мени Курмансеевич чакырды дейт. Чакырып премьер-министр болуп турган кезинде дейт. Оппозиция иштетпей койду. Оппозициянын талабы ушу премьерликти алабыз деди. Анан мен азыр десе да арызымды жазып берем, бирок ким келерин билип алайынчы Курмансеевич деп сизге айткан турбайбы? Турган, болгон иш. Анан сиз Атамбаев деген экенсиз. Анан Азим Исабеков айтты да, Курмансеевич, бул алмазды мен бала кезинен билем, премьер-министр болгондон кийин сиздин ордуңузду тартып алганга аракет кылат деп. Ушундай болду беле? Ошого айтып берсеңиз. Эми ачык айтканда, ошол мезгилде мына 2,5 жыл митингдер тынбай, ошого карабай биз чоң ийгиликтерге жетишкенбиз. Эми ачык эле айтса болот, көп эле жашыра бербей кандай ийгиликтерге жеткенибиз экономикалык жактан. Анан Алмазбек келип айтып калды да, Курманбек Салиевич, мен ушу сиз менен оппозициянын ортосунда көпүрө болуп берейин. Мен премьерликке алып иштетпейсизби? Өзү деле айтты, мен дейт көп деле эмес, бир аз убакыт эле иштеп берейин. Андан кийин кайра Азимбек Исабековду кайра алып келе бересиз. Мен билем, ал сиз өзүңүз өстүргөн жигит деп. Азимбек менен жанакы Исабеков менен жанакы сөз болгон. Азим менен. Эмне үчүн кыска эле убакытка деп айткан? Билбейм, аны өзү айтты да. Анан мен сага азыр түшүндүрүп берем муну. Келди, макул дедик. Болду, иштеп атат. Иштеп аткандан кийин бир 2 айдан кийин айтып калды, Курмансеевич, мен чарчадым. Сиз кантип чыдап атасыз? Мен бир-эки жолу саат 6-7-де издеп калам премьерди. Жок. Кайда десем, үйгө кетти дейт. 6-7-де эле кетип калабы дедим. Президент жумушта отурса, бул кичине туура эмес го деп көңүл бурган жокмун. Бир жолу карадым, жок, 2 жолу жок. Анан өзү келип айтып атпайбы? Мен чарчадым, айттым, эми ушунча жыл өтүп кетти, айтса боло берет эми. Мен анан айттым, Алмаз дедим, сен эч кимге башка бул сөздү айтпа дедиң, чарчадым деп. Иштегениңе 2 ай болсо дедим. Чарчадым деп атасың. Кантип сен? Анан айтпады беле, мен мына иштеп атам, президент эч өкмөттүн ишине аралашпайт экен деп. Алмаздын сөзү. Мен айттым, мына сен премьер-министрсиң, өз милдетиңди аткар, өзүң кабыл алып турган чечимдерди ал, чечим кабыл ал. Эгерде мен менен кеңеше турган кеңешкин келсе, кел деди мага. Жок, өзүбүз чечебиз десек, өзүңөр чече бергиле. Мен эч
силердин полномочияңарга киришпейм деген. Ушундай разговор болгон. Мына кызматтан кетиргенде да орден берип кетирбедиңизби? Ооба. Анан ал эмне ошо? Эми караса бул 2 ай иштеп чарчадым деген. Мен где-то муну бир 5-6 ай иштеттим окшойт. Ой, эми уят. Жакында эле келдим. Дагы иштеп бер Алмазбек деп өзүм соранып алып калгам муну. Андан кийин 5 айдан кийин 6 айдан кийин кой уже. Анан ошол жумуштан качып жүргөн адамга анан орден берип жөнөткөнүңүз таң калыштуу. Эми оппозиция менен мен ортомдо бийлик менен оппозициянын ортосунда көпүрө болуп бердиң, мына сага ошо көпүрө болгону үчүн деп бердим да. Сыйлыкты. Анан дагы бир сөз бар да, ошол баягы журналисттердин арасында, саясатчылардын арасында жанагы Данияр Үсөнөкө Кыргызстанда урдаган акчасын барып, ушул Белоруссияда агро холдингди, БНБК түзүп аткан деген. Ушунун канчалык чындыгы бар? Эми баягы орустардын кредитин алып качып кетти, дагы бирдекелерди алып кетти деп 300 миллион доллар. А боюнча анан мен бул жерде бүт журналисттерди чогултуп жаңы келгенде 6 апрелде кайсы банкта канча каражат жатканын бүт көрсөтүп бергем. Жанакы чоң эме өндүрүш мына жакында ишке кирет буйруса, июль айында ишке тапшырабыз. Ал чоң 14 завод. 14 завод 110 гектардын территориясында 14 завод курулуп бүттү, ишке берилди. Аны кытайлыктар курду. Кытайдын строительдери курду, Кытайдын кредитине курулду. Лукашенко менен Кытайдын президенти мамилеси аябай жакшы. Ошондуктан Кытай өкмөтү Беларусь өкмөтүнө льготный ыңгайлуу шартында болгон 2% жылдык пайыз менен, процент менен 630 миллион долларлык кредит берген, юань менен берген. Ошого мына курулуп бүттү, ишке кирди. Бул проекти башында биз эмне үчүн Данияр экөөбүз чыгып калдык. Данияр бул жерге келип, анан Малайзиядан келип жумушу жок, менде жумушум жок. Анан экөөбүз отуруп сүйлөшүп айттылы, көрмөксө ушундай бир ой бар, ушунун үстүнө бир иштебейлиби? Мен кичине эзилдедим эле дейт. Давай дедим, анда экөөбүз иштейлик деп. Экөөбүз бул проекттин үстүнөн где-то 1,5 жылдан көбүрөөк иштедик. Ал мен дагы бир 2 адис Кыргызстандан, Россиядан 4-5 киши группа болуп 1,5 жыл иштедик. Өзүбүз, эч кимден каражат сурабай, өзүбүз. Качан проектибиз даяр болгондо, жанагы биз өзүбүз иштеп чыккан проект, анан өкмөткө алып барып мен бергем. Тиги мына көргүлө могу проект кандай дейсиңер деп. Алар аны изучать эткенден кийин жакшы проект экен. Анан өкмөт изилдей баштады. Булар где-то бир 6 ай изилдеди окшойт. Текшериш керек да бар. Ошентип жалпысынан где-то бир 2 жылга жакын кетти. Анан эки өкмөт токтом кабыл алды. Тиги Кытайдын өкмөтү каражат бөлүп берди. Булар айтты, биз ушу каражатыңарды моунча мезгилде кайтарып беребиз деп, келишим негизинде бүттү, иштеп атат. Ал деген анча акча кайда? Кудай сактасын энен. Биз эгерде Кыргызстандан акча алып кетмек турмак, өзүбүздү, жаныбызды араң сактап чыгып кеттик го. Анан каза болду деген чет мамлекетте каза болду деген Данияр Үсөнов эмне бул фамилиясын алмаштырганга эме болду? Эми аны өзүнөн сураш керек. Бирок мен деле айттым, Данияр сен дедим, мен дедим сен атаңды тааныган кишимин. Атасын билчү элем мен Жалал Абад иштеп жүргөндө. Даниярдын. Мен айттым, эмне дедим. Байке дейт, ушунчалык эми эсимде дейт, баягы болгон иштер, окуялар, төңкөрүш болгон окуя. Иш кылып, вообще ошол өмүрүмдөн өчүрөйүн ушуну, өзүмдүн өмүр баянынан. Не хочу вспоминать. Үсенов деген деле не хочу вспоминать деп. Мен өзү эрки да. Фамилиясын өзгөртсө башкача эмне болуптур. Бирок баягы эле Данияр болуп, жакынакай болуп эле иштеп жүрөт. Жасаган иштери жагып атабы Беларусияга? Жагып атпай, анан эмесе, мына угасыңар жакында буюрса. Кандай комбинат, кандай ишкана ачылып атат. 110 гектар жерде 14 завод.
ар бири өзүнчө эң биринчи технология менен бул завод ишке кирилип атат. Бул эртеңки технология, бүгүнкү эмес, эртеңки. Мен ушул сурооңо байланыштуу айтып коеюн. Кыргызстанда да бүгүн ушуну кылыш керек. Азыркы мезгил, мисалы үчүн бүгүнкү абал 5 жылда 10 жыл эмес, даже 2 жыл 3 жыл мурун мындай эмес эле ситуация. Бат өзгөрүп атат. Экономикадагы, саясаттагы. Ошондуктан Кыргызстанда ишкерлер кандай тармакта болбосун, эң алдыңкы технология менен гана иштетиш керек. Болбосо ал өндүрүш иштебейт. Өндүрүлгөн продукциясы сата албайт. Эртеңки технологияны колдонуш керек бүгүн. Ошондо гана тиги өндүргөн продукцияң чыгат бир жака. Сиз кызматтан кетпесеңиз, ушул заводдор бизге курулуп калышы мүмкүн беле? Эми мен сага ачык айтайын, Кандай мындай алдыга койгон пландарыңыз бар? мен мындай болгондо бекен, ошо жакшы суроо бердиң, сага рахмат. 2009 жылы мен 60 жылдыгым болгон. Президенттик экинчи срокко шайландым, экинчи мөөнөткө. Шайланып, ОДКБнын заседаниясы болуп, бүт мамлекет башчылары келип, ошондо Раматылык Ислам Абдыганиевич Каримов бир гана ошо киши жообун берген жок экен да, барабы барбайбы Кыргызстанга, ОДКБга деп. Ана мен өзүм звонить эттим. Ислам Абдыганиевич, ОДКБга келесизби? Ушундай калган мамлекет башчылар бардыгы макулдугун берди, сиз гана калдыңыз. Мага айтты, Курманбек дейт, ты знаешь мое отношение ОДКБга? Ал киши ОДКБны көп жактырбайт эле. Бирок мен билем дейт, сенин юбилейиң дейт, мен сенин юбилейиңе барам дейт. Анан келген ошо киши. Ошондо ОДКБ өтүп, юбилей өтүп, баары кеткенден кийин мен бир туугандарымды Аларчада бир туугандарымды чакырып айттым. Мына дедим, укалар дедим, мен экинчи срокко шайландым. Бул срок дедим акыркы. Башка мен иштебейм дедим. Десем баары мынтип мени карап күткөн эмес, мен бир туугандарым мында. Эч кимге айта элекмин мен муну. Биринчи жолу айтып атам мына. Эч кимге айта элекмин. Баары мени мынтип чукпай карап калышты. Ака бу эми көзүндө суроо эмне себептен деген. Мен айттым, мен чарчадым дедим, ачык айтканда. 5 жыл иштеп бекен. Мен бир жака барып эс алган жокмун, чет өлкөгө чыгып. 5 жыл иштеп, бир жумадан ашык эс алган жокмун. Только көлгө барчумун. Ошо 5 жыл ичинде эң көп эс алганым ошо жыл болуп туруп, 60ка чыкканда 10 күн эс алып турмун. Бир жума эмес, 10 күн. Анда да эс алыш каякта көлдө жүрсөң, папка кагаздарды алып келет, отурасың. Ошондуктан мен айткам, мен башка экинчи мөөнөттүн бүтүшү менен мен ишти жыйыштырам. Бирок ошол кезде элдин арасында бир сөздөр болуп кеткен. Баки баласына калтырат экен бийликти депчи. Кими сен? Максимди. Максим кыргызча сүйлөй албаса кантип иштейт? Эми бир ушак бирдекени таратыштан мурун да кичине ойлонуш керек да. Эми ушакта да мында бир реалдуу немерсе окшосо туура. Эми Максим кыргызча түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Эми аны ачык айтыш керек, ошо Сайриге алып барганым туура эле болгон. Себеп дегенде, мен Сайриге койгондо Американын посолу айтыптыр Бишкекте. Эми биз Кыргызстанга келе турган инвестицияларга көңүлүбүз ток, урдалбайт. Себеп дегенде ошол жерге баласын койду. Туура дегенде мен ошол жактан бирдеке жегим келсе, мен баламды кое белем ошол жерге. Бул жерде бул суроону берип атканым өзгөчө Орто Азиядагы президенттердин азыр балдарын такка калтырып кеткен моодо болуп атпайбы? Биз Түркменстанда көрдүңүз. Менин үй-бүлөмдө бул өтпөйт болчу, жанагы себеп. Мамлекет башкарган киши мамлекеттик тилде, кыргыз тилде сүйлөш керек. Жаза да билиш керек, сүйлөш керек. Максим ага жарабайт. Бирок ошондон коркушту да бер апайса да. Корккон, сөз деген боло бер деген ар кандай сөз. Анан бул Орто Азияда өтө мондай проблема бул чек ара маселелери да. Ошол бул эми дипломатиянын эле жол менен чечпесе, курал менен чече албай турганын өзүңүз да бир жолу айттыңыз денеңиз. Мына Тажикстандын президенти менен болгон жолугушуулардагы мисалдарды айттыңыз. Баткенде
койдун ичегисиндей болуп кетип баягы бул жагы тажик, бул жагы кыргыз, бул жагы кыргыз, бул жагы тажик болуп кеткендер. Ошону кандай чечүүнүн эмелерин баштадыңыз эле ошондо? Анткени ошол мезгилде мына Мадумаровго ушул кезге чейин баягы Асыл Келешбаев чыккынчы дегенге чейин барышты да, жанагы 270 метрдин айланасында. Баткендин чек-араларын мен ачык айтканда премьер-министр болуп иштеп атканда барып ошондо көрдүм. Ага чейин чүйдө иштеп аттым, жалал абадта иштеп аттым, ишиң жок болсо аяка барганда мындай мүмкүнчүлүк да жок болчу. Вот. Премьер-министр болуп иштеп атканда барып, ошондо мен бир чечимге келгем. Ал жерде эки эл бир гана жолу бар. Ынтымакта жашаш керек, башка жол жок. Ал жерде каалайсыңбы делимитацияны жасашы мүмкүн. Могу жер огород менен кетет керек болсо. Эми ошол огород менен кийин демаркация кылабызбы? Ал жерде эң негизгиси айыл өкмөтү, райондун жетекчиси, областтын жетекчиси, губернатор коңшу мамлекет менен өз деңгээлиндеги жетекчилер менен абдан тыгыз болуш керек. Биринчиден. Эл ал жерде бир үй тажик, бир үй кыргыз, тажик кыргыз. Көчөнүн бир жагында тажиктер, бир жагында кыргыз. Койдун ишегинде эл болуп кеткен. Мен барып машина менен бараттым. Бул кимдин жери? Кыргыздык. Бул кимдики? Тажик. Бул ким? Кыргыз, тажик. Кокуй, бул кантип бул чек-араны биз делимитация кылабыз. Делимитация кылсаң да болушу мүмкүн, бирок демаркация кантип кылабыз деп. Ошондо эле мен бир жыйынтыкка келгем. Ал жерде жашаган эки эл ынтымакта, биримдикте, мындай бир туугандай болуп жашаш керек. Башка шарт жок. Рахмон менен жолукканда ошолорду айттыңызбы? Мен бир жолу мындай болгондо, Рахмон менен ушул маселе боюнча сүйлөшкөндө, бир жолу мага кабар келди Баткенден. Бир кыргыз жигит менен тажик жигит мушташып кетиптир. Бир көчөдө жашаган. Эми ким мушташпайт жаш балдарды? 15-16 жашта экенди. Бир үй бүлө деле. 20ге чыкпаган балдар биз деле мушташып чоңойгонбуз да. Анан мушташып кетиптир дейт. Мен ошону укканда эле ошол моментте Рахмонго звонить эттим. Рахмон дедим, мондой окуя болуптур. Уктуңбу десем, уктум деди. Деди, давай деди мындай кылалык, мындан кийин ушундай окуя кайталанбасын башка. Мен дедим, өзүм жактагылар менен сүйлөшөйүн. Ошо жергиликтүү эл менен, жетекчилер менен мындайга шарт түзбөйлүк. Сен өзүңдүкүлөр менен сүйлөш. Эгерде дедим чек-арада ушундай жөнөкөй эле мушташ чоң курал сурагыл жок, жөнөкөй эле мушташ баягы үй бүлөдө урушкандай ошол замент муну токтотуш керек. Ошол замент басыш керек. Макулсуңбу десе, макулмун деди. Бүттү. Бир жолу курал атылмак, турмак, уруш болгон жок. Мушташ болгон жок. Себеп дегенде эки элдин ортосунда мамилени жакшы кылыш керек. Башка жол жок ал жерде. Анан ошол жердеги жанагы 270 метрдин тарыхы кандай болду? Ал жерде мен ачык айтканда уже көп жыл өттү. Мындай деле кийин угуп аттым, Адаханды ушинтип эле сатты берди жерди деп. Биринчиден жерди эч ким сата албайт. Ушуну мен кыргызстандык мен туугандарым, жердештерим жакшы түшүнүп алыш керек да. Жерди эч ким сата албайт. Буга вообще мыйзам жол бербейт. Жерди бир жака талаш жер, баягындай талаш жерди деле чечиш үчүн өтө кыйын чоң маселе бул. Мунун эрежеси аябай татаал биринчиден. Аны керек болсо айтып берем. 275 метр боюнча Адахан кирип айтып калды, Курманбек Саид ушундай. Могу жерде биздин ошо жерден өтүп аткан атуулдарыбызды кыйнап атыптыр, айрыкча кыз келиндерди. Токто, текшерт, эмеңди чеч, көйнөгүңдү кана, сумкаңды кана, тимиле ушалаганга чейин, ошондойго чейин барып кыйнап атыптыр. Мен айттым, анда барып кел. Барып, ошо жерде эл менен сүйлөш, жергиликтүү эл менен. Биз тарап менен да, тиги тарап менен да сүйлөш. Кандай ыңгайлуу болсо, ошол маселени чечишке аракет кыл дедим. Тапшырма бердиңиз. Бүттү, кетти, кийин келди, айтты, Курманбек Саид ушундай эки тарап менен сүйлөшүп, мондой протокол түздүк. Ошол жерди убактылуу болдубу? Беспрепятственно өткөнгө шарт түзүлдү. Жарандарга тоскоолдуксуз.
эл ыраазыбы? Ыраазы. Тигилер макулбу? Макул. Каршы болгон жокпу? Жок. Макул бүттү, унутуп калганбыз аны. Ошондой эле чечилген, бүттү, ошо менен унутуп калган, аны эч ким көтөргөн деле эмес. Ал жерди сатып берип өтүп кеткен жок ал тажиктерге. Тем более протокол деген нерсе, бунун юридикалык мааниси экөөбүз мына отуруп сүйлөшүп бир чечимге келсек, эми бири-бирибизди жакшы билсек, кол алышып сүйлөштүк кете беребиз. А экөөбүз бири-бирибизди жакшы билбесек, могу бир чечим, бир нерсени, бир маселени сүйлөштүк, бир чечимге келдик, протокол түзүп коелук. Макулсуз, макулсуз. Сен кол койдуң, мен кол койдум. Бүттү. Анан ушул чек ара маселеси боюнча да бир сиз премьер-министр кезиңизде сокту баягы Өзбекстанга Рим болушунда бир ызыш болбоду беле? Анан кийин өзүңүз ошол катыңызды кайра чакыртып алганга туура келди. Кандай болду анда? Жок. Ал анда да ошо Текебаев менен Адахан болсо керек. Экөө кыйкырып чыккан парламентте мен премьер-министр болуп иштеп жүргөндө Сохко анклавда Сох. Анан Сохко барып ушундай маселени Аскар Акаевич айтып калды. Өзбекстандын биринчи вице-премьери келет аткармаса, суу маселе боюнча, Сох боюнча, тияк боюнча ушуларды карасаңар деп макул деди. Суу маселеси боюнча, башка маселелер боюнча сүйлөштүк. Андан кийин Сох боюнча вице-премьер айтып калды, Курмансалич. Ушу дейт бизге Сохко жол берсеңер, өзүңөрдүн территорияңардан коридор берсеңер, биз башка жерден беребиз. А мен айттым, эгерде биз силерге коридор берсек, силер биз канча 2 гектар беребизби, 5 гектар беребизби, ошончо гектар жер силер бересиңерби бизге? Беребиз. Хорошо дедим. Анда сүйлөшөлүк. Кийин барып көрдүңүз ал жерди. Андан кийин ошондо меморандум түзүлгөн. Меморандумда анда эми менде жакшы тажрыйба жок эле өкмөт башчысы катары. Жакшы менин акылыма келип коет бир пункт жаздырып койгом. Эгерде өзбектер берген жер бизге туура эмес келсе, туура келбесе, анда бул меморандум иштебейт деп. Ушундай бир пункт жаздырганмын да. Туура болгон экен. Кийин алар айтып калды, дагы бир барганда, могу жерден берип атабыз. Барсам, тоонун арасында. Айттым, бул жер бизге туура келбейт. Дедим, демек протокол, бул меморандум баягы күчүн жоготту. Всё. А парламентке келсем анда ошондо Текебаев дагынан, Мадыбаров дагы Курманбек Алексеевич, жигит болуш керек да, кызматтан кетиш керек да деп кыйкырып чыккан. Мен айттым, Адахан Кимсанбаевич, жигитчиликти мен сиз менен далилдешкенге даярмын деп. Өкмөт премьер-министрин экөөбүз ошентип айтышканбыз аны менен бул маселе боюнча. Анан дагы экөөңүздөрдү дайыма могул апайсадалар могул каркыраны берип жиберген деп айтышат да. Бул каркыранын тагдыры кандай болгон өзү? Бул маселелер бизге чейин эле Акаевдин убагында ошол мезгилде эле каралып калган, ошол мезгилде эле чечилген десе да болот менимче. Мен бир нерсени азыр эстейм, бул эстеп атам бул маселе боюнча. Депутаттарды бир тоо менен баргыла, барып туруп ошол жерде биздин атуулдар менен сүйлөшкөлө. Алардын сунушу кандай? Эптеп элге ыңгайлуу шарт түзүш керек. Анан кабинетте отуруп алып эле нары бери чийип койгон болбойт. Ошол жерде эл кандай деп атат? Десем, барганда кийин айтып келишти. Курманбек Алексеевич деди, биз сүйлөштүк. Жергиликтүү элдин жашап аткандар айтышты дейт. Бизге могу жер туура келет. Биз ушул жайтты пайдаланабыз. Наркы биздики дейт. Ал жерге биз пайдаланбайбыз. Бизге ушул жер ыңгайлуу. Ушул жерди казактар берсе жакшы болот дейт. Анан ошондо менимче азыр биз казактардан 1,5 миң гектар алсак керек, 1600, 1700бү? Бизден алар алды где-то бир 600-700 гектар жер алды. Биз почти 2 эсе көп алдык бергенге караганда. Ошондой эле болгон, ал сатып бериш. Эми азыркылар баары эле жакшы билет го, чек ара маселелерди, талаш жерлерди
кандай жолу менен чечилиши. Бул мындайда дүйнөлүк практикада эгерде ушундай бир талаш жерлер болгон болсо, эч качан бир тарап кетпейт, бир тарап чечилбейт. Кичинекей өлкө болобу, чоң өлкө болобу, күчтүү болобу, алсыз болобу, бир тараптуу чечилбейт. Сөзсүз бир жак өзүнүн территориясында, мисалы үчүн дүйнөлүк практикада ошондой. Эгерде мына эки участка болсо, могу жер биздикиби, биз буларга айтабыз. Могу жердин 70% силер аркылуу биздин жерден, биз 30% силер бергиле. А силердин жериңерден тескерисинче 70-30 ушинтип чечилет. Ушундай жолу бар. А бири-бирине эгерде баягы мындай бир тарап жок десе бүттү. Эч качан чечилбейт. Тийбеш керек анда. Жана сөзүнүн башында неме жөнүндө айтып кеттик элек. Жанагы Ала Тоо аянтында каза болгон балдардын ок ай тараптан эмес, көпчүлүгү артынан тийген боюнча. Мен уктум. Рыспек Өмүрзаковдун китебинде да жүрөт, башка мындай качышкандардын арасында да сөздөр бар. Ушул сизди мамлекеттик төңкөрүш жолу менен кетирүүнүн эң жаман жагы ушу кандуу неме менен кетириш үчүн башка бир чоң державалар катышкан деген сөзгө кандай карайсыз? Мен ойлойм, бул сөз чындыкка жакыныраак. Чындыкка жакыныраак. Себеп дегенде эгерде мына 2,5 жыл митингдер болуп, бир да митингде биз күч колдонгон жокпуз. Таркатканга эч күч колдонгон жокпуз. А мында деле күч колдонбойт болчу, эгерде куралсыз келген болсо. Курал менен келип атпайбы? Мында кандай болуп атат? Эми тиги Өмүрзак Рысбековдун китебинде мен бир сыйра карап чыкканмын. Бул мына журналисттик иликтөө. Тергөөчү эмес. Тергөө жүргөндө анда башкача болот. Анда адистер текшерет. Бүт криминалисттер, баллистиктер, тергөөчүлөр, следователь, бүт алар өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн квалификациясын жараша. А бул болсо журналист. Демек, журналист көрүп атса ошонун бардыгын, баягы үстүндө на поверхности дегендей. Андан кандай да жыйынтык чыгарат мындан? Аны китебинде жазылып атпайбы? Эгерде бул ошол жабыр тартканына сөзүнө ишенсе, показания берип атпайбы? Мен тияктан келаткан болчу, мага ок мындайына тийди деп. Ал жазып атат Рысбек. Эгерде ок ошондой тийиш керек болсо, ал минтип барыш керек экен да, ого тийиш үчүн. Түз кетпей. Куалат. Артынан. Эми күлкүлүү нерсе да эми. Анан ошондо биз деле багы көрүп неме кылдык. Жанагы ок тийген балдардын арасында баягы көп мондай бирин-бири билбеген адамдар, тааныбаган адамдар. Бирок мына Альфаны билесиз. Алар оңой менен колунда куралын алдырбайт да. Ошол Атамбаевдин офисине жакын жерде бир машина курал жаракты таштап коюп кетип атышпайбы? Бул атайын уюштурулган деп айтса болот да, туура. Алар ар бир өзүнүн куралы үчүн жанын берет. Биринчиден бул жерде туура эмес болгон, дагы бир жолу айтып коеюн. Мен мисалы үчүн Альфаны ошол жака бар деп команда берген эмесмин. Альфанын максаты, анын милдети башкача бекен. Альфа деген структура бул эмне? Бул антитеррористический структура. Бул эгерде мисалы үчүн бирөөлөр заложникти алып алса, самолетту угон кылса деп ошол сыяктуу. Ошондо Альфаны колдонду. Ал жака Альфаны эмнеге чыгарды, мен билбейт экенмин ачык айтканда. Эми вот тиги Суталинов, Муратбек команда берсе керек. Бирок бунда карасаң, биринчи жарадар болгондор кимдер болуп атат? Курсанттар болуп атпайбы, эгерде мен жаңылбасам? Гранаттар ыргытып. Туурабы? Ооба. Укук коргоо органдары күч колдонгон жок. Биринчи өлүп аткан эки жигит өлгөн. Бир орус, бир кыргыз жигит, туурабы? Биринчи жабыр тарткандар колдорунда дубинкадан башка эч нерсе жок. Немелерге гранаттар ыргытып атышпайбы? Ошо жаш балдарга ыргытып, гранатаны ыргытып. Андан кийин ак үйдүн астына алып келип туруп, тиги БТР менен, эми БТРдин үстүнө пулеметту коюп алып атып атса, анан ак үйдү коргогондор эмне аларга?
билинчи алып чыгып бериш керек. Эми Ак Үй номер 1 кайтаруда турган объект. Жан баары билет да. Мына демократиянын атасы деген Америкага конгресске кол салды, эмне атып салды. Аял кишини. Куралы жок. Американы согушка катышкан экен ошол аял, каза болгон аял. Американын коргоп согушка катышкан аял куралы жок кирип барып атса атып салып атпайбы. Анан ушул жерде да бир суроо туулат да. Ак Үйдү кайтаруда турган Ак Үйдү кайтаргандарга кол салып, ал эми Атамбаев өзүнүн үйүнө барганда өзүнө киргенге болбойт деп бийликтин өкүлдөрү. Күнүнө акча төлөтүп, баягы үйүн кургатып атат. Уктум аны да. Ушундай да. Уктум. Анан жанагы каза болгон балдардын арасында бомуждар жүрөт. Анан кийин жанагы арматура менен чабылгандар дейт. Бул криминалдык разборкада өлгөн адамдар. Анан арасында кийин мен бир тизмесин окудум бир жер интернеттен. Соттолгондор канча экен арасында? Көп экен. Анан ошол эле учурда Байболовдун айткан бир сөзү бар. Бакиев Ак Үйдөн чыгып кеткенде Ала Тай антында 16 адам өлдү эле, калганын кайдан тапкансың депчи. Билбейт экенмин аны. Ошондо сокулуктан баштап токмокко чейинки моргто өлгөндөрдүн баарын алып барып ошого тыккан дейт да. Эми аны мен кийин уктум. Баягы сизди жек көрүндү кылыш үчүн мына баягы Атамбаевдин оозунан түшпөйт эле бул Бакиев камкор деген немеге жеткириш үчүн ошондой моргто 10 жыл, эми 10 жыл мына карабайсыңбы Бекен? Рахмат сен ушу келип ушуларды тактап кетейин дегениңе. Ошо мезгилдеги 10 жашар, 11 жашар балдар, жаштар азыр 21де. Эгер 12 жыл болсо уже 22де, 23-кө чыгып калат. Ошо жаш балдарды мына 10 жылдан бери мээсине куюп бүттү. Отунбаева менен Атамбаевдин экөөнүн бийлиги айрыкча. Атты, өлтүрдү, атып кетти, буйрукту берди, анда мына деп. Мен да кийин тиги түшкө келгенде Жанычтан сурадым, Жаныч, ушунча адам каза болуптур. Ушу баарын ушу тиги СГОнун балдары аттыбы, же Ак Үйдү коргогондор. Эм спецназ бар болчу, тиги коргоо министрлигинин спецназы бар эле. Жок байке ака дейт. Бизде команда болгон дейт. Курал колдоносуңар. Кимдин колунда курал болуп уже тиги атака баштаганда ошолго гана курал колдонгон. Болгондо да бутуна ат кылат экенбиз дейт. На поражение башына тияк бияк ат деген команда берген эмесмин деп Жаныч айткан. Анан мына ошол Ак Үйгө кол салдырып, ошолордун башында турган Атамбаев өзүнүн үйүн коргогону мыйзамдуу дейт дагы. Анан ошол багы тиги полковник Ниязбековпу аны өзү аттым деп ошол багы өзүн кайтарган жигиттердин, мурун кайтарган жигиттерди өлтүрүп атат. Эми Кудай мына турат үстүбүздө баарын өзүнүн ордуна койгон убакыт Бекен. Эң адилеттүү сот бул убакыт экен. Убакыт өткөн сайын дагы көп нерсе чыгыш керек. Көп нерсе дагы жашыруун. Мен менен иштеген журналист Нарал Асабаев деген. Ошол Ак Үйдүн алдында илим турган өлдү деген жигитти Россиядан барып таап келди. Тирүү экен. Карабайсызбы? Ошол мезгилде ушунчалык баягы мыйзамсыз немелер болду. Мен ойлойм да Бекен, бул жерде ошо балдарга колуна куралды берип, мына кийин мен уктум Асейин Саралаев деген жигит оппозицияда жүрүп кийин бир кечирим сурады, мен интернеттен окудум. Кайыпшер деген 9 торолук жигит экен, бул деле кийин кечирим сурады. Как раз Ак Үйдүн астында желе көтөрүп, Кыргызстандын туусун көтөрүп жүргөн азамат экен. Убакыт баарын ордуна коюп атат. Бирок
Аларды тынчтык митинг эле деп алдашкан экен да. Бирок ошол балдардын эгерде булар соо болсо, биринчиден соо болсо, балдарга сууга да арак кошкон деп мен уктум. Этил спиртин. Сууга да спирт кошкон, арак кошкон, иш кылып башын айландырып, арганда психотропный немелерди кошуп берсе, анан колуна куралды карматып, мынау жака атыш керек, кир десе кете берди да байкуш балдар. Аларда күнөө жок. Аларда күнөө. Буну уюштургандарды баарын ачык чыгарыш керек. Анан ошол жерде Кайыпшердин бир айткан эмеси бар. Биздин ГСке интервью бергенде интервью чыккан. Ал жерде монту айтып атпайбы? Атай бейитти тазалаш керек депчи. Ал жерде мародерлор жүрөт, жанагындай криминалдык разборка өлгөндөр жүрөт. Анткени сиз ал жерге Чыңгыз Айтматовдун баягы сөөгүн койдурган кыргыздын бир ыйык жери бар. Мамлекеттүүлүктү сактаган Төрөкул Айтматовдор, ошол баягы 37-жылдары күнөөсү жоготулуп кеткен адамдар, биздин мисалга жазуучубуз сөөгү жаткан жерде бир мындай ыйыгыраак кармайлы деген немени көтөрүп чыкты да. Эми аны азыркы бийлик эл менен акылдашып чечиш керек. Мен сага айттым эле, мен саясаттан кеткениме 12 жыл болду. Саясатка кайта барайын деген оюм жок. Мен азыр 50-60 эмесмин, жашым 70-тен ашып кетти. Ошондуктан мен болгон убактымды балдар, неберелер менен алек болуп жүрөм. Ошондуктан мага эч кандай бийликтин же саясатка бир аралаша турам деген оюм жок. Ошондуктан эгерде сен келбегениңде мен даже жолукпайт элем, бул суроолоруңа да жооп бербейт элем ачык айтып. Анан баягы жана башында беремде унутуп калыпмын. Тейитте жүргөнүңүздө генерал Артур барган да, Медетбеков. Экөөңүздүн ортоңузда кандай сөз болгон? Мен кете элекмин, Артур келди, мен аны көрүп эле айттым, мен ойлогомуш сени жөнөтөт го деп. Себеп дегенде сыйлачым ал жигитти. Чын эле мындай генералга татыктуу, өз ишин жакшы билген, настоящий жигит. Ал эми колго түшүп берди деп келди да, туурабы? Эми ал келгенде мен айттым аны, эмне кандай задание болду, эмне? Десем, ушундай, сизди эми мен алып кетесиңби дедим мен. Жок деди. Учуп кетпедим анан кийин. Эми мен угушума караганда мындай, сөзүнүн аягында да бекен сага айтып коеюн. Мен угушума караганда төңкөрүш болгондо Кыргызстанда, анда Американын президенти Барак Обама болчу. Россиянын президенти Медведев болчу. Медведев, Нурсултан Абишевич Назарбаев, Казакстан президент, булар ошо мезгилде Америкада жүргөн деп уктум мен. Бирок алар менен сүйлөшкөн жокмун бул маселе боюнча. Кандай деңгээлде бул чындык. Ошондо Барак Обама айтыптыр буларга. Силерден өтүнөм, ошо Бакиев Куромбек Салиевичти үй бүлөсү менен Кыргызстандан алып чыгып кеткенге жардам бергиле деп. Тынчтык болуш үчүн. Эми тынчтык болуш үчүн иш кылып, эмне үчүн, эмне максатта айткан мен билбейм. Мен Обама менен жолуккан жокмун. Назарбаев Нураке менен де жолуккан жокмун, Медведев менен жолуккан жокмун. Бирок ушундай сөз мага келди, жетти бул жерге. Сизди Кыргызстандан алып чыгып кетиш үчүн эң биринчи дейт, ошол Америкада Барак Обама айтыптыр, кайрылып Назарбаев менен Медведевке. Ошол Кыргызстандын президенти алып чыгып кеткенге жардам көмөк көрсөтүп бергиле, безопасностьты, коопсуздукту түзүп деп. Билбейм бул кандай деңгээлде чындык. Бирок айттым го сага, Путин звонить эткен, Нураке менен сүйлөштүм, кийин Лукашенко Александр Григорьевич айткандан кийин уже бияка кетип калдык. Эмне үчүн мисалы ошол кезде сиз Тажикстандын президенти менен эле жакшы болчуңуз, Өзбекстандын президенти менен эле жакшы болчуңуз, Назарбаев менен жакшы болчуңуз, ошол жака неме алышкан жок? Эми мындай да, мен ал жакта аларды ойлогом, эгерде алар чакырганда деле барбайт элем. Эмнеге? Себеп дегенде коңшу мамлекетпиз. Ансыз деле Бишкекте бирдеке чыр чатак, бирдеке болсо эле Бакиевдер. Бакиевдер. Мен кийин бир нече жылдан кийин угуп аттым.
Ey тоба кылдым, ким бир азилге салып айтып тур го, жакында уюң тиги сүт бербей калса да Бакиев күнөөлүү болобу деп. Эмне гана Мукадан качпай калса да. эмне болсун бүт эле бизге жүктөп атты го. Анан мен Казакстанда болсом, же Тажикстанда болсом, же Өзбекстанда болсом, туура эмес болуп калмак. Алар чакырганда да барбайт элем. Туура эмес болуп калмак. Алар менен ошол кеткениңизге кийин байланыш үзүлдү да. Жок, жумушуң болбогондон кийин эмне менен сүйлөшөсүң? Анан ошол жанагы аткарылбай калган иштериңиздер эмнелерди айтат элеңиз? Баягы өзүңүздүн алдыңызга койгон ошол президент болуп турганда. Көп иштер болчу. Мен баягы сөзүн башында айтпадым беле. Экинчи сурак акыркы болчу. Мисалы үчүн мына Камбар ата бирди. Камбар ата экени практически бүтүрүп коюп анан кеттик да биз. Камбар ата бирге да мен Медведев менен сүйлөшкөндө, ал президент экөөбүз сүйлөшкөндө айтканбыз. Ушу Камбар ата бирди бүтүрөлүк. Абдан жакшы иш болмок да Кыргызстан үчүн. Анын бардык сөз көп, эгерде плюстарын айта берсе. Бирок биз кандай неме болот? Эң негизгиси кандай шартта сүйлөшкөнбүз биз. Биринчиден, ал жака кете турган инвестициянын көлөмү 1,7 миллиард доллар. 3,5-4 эмес, 1,7 миллиард доллар менен бүтө турган проект бул. Экинчиси, Медведев суратпайбы менде. Акчаны биз берсек, анда дейт контрольный пакет бизде болуш керек. 51% биздики болсун, 49 Кыргызстандыкы болсун. Мен айттым, жок, болбойт дедим. Эмне макул болчусуз? Мен айттым, жер биздики, суу биздики. Ошондуктан 50-50 болсун дедим. То есть үлүшүбүз пополам. Бирок акча силердики, суу биздики болуп атпайбы, жер биздики. Десем, анан көндүргөм мен ал кишини. Макул деген. Берген акчасын канча жылда актайт эле? Эгерде ошол келишим менен барганда, анда тариф дагы башкача болмок. Мындай азыр бул проекттин эгерде булар көлөмүн көбөйтүп алса, инвестиция абдан чоң кылып алса, себестоимость энергияныкы бийик болуп калат, чоң болуп калат, өздүк наркы. Демек, баасы өсүш керек. Баасы өскөндөн кийин анын кайра Кыргызстанга өтүшү күмөн. Эгерде мен уктум, тиги Атамбаевдин мезгилинде булар сүйлөшүптүр. 70% Россияга, 30% Кыргызстанга деп. Туура эмес да бул. Суунун башында тургандан кийин экинчи кумтөр болуп калды. Бул таптакыр туура эмес нерсе бул. Ошондуктан мына тиги Бишкек ТЭЦ, Датка кеминди кийин биз кеткенден кийин бааларын экиседен көп көтөрүп алышып, анын себептери сиздин убагыңызда түзүлгөн беле ошонун баары? Ооба, анын баардыгы тиги Кытайга барганда Царинин адистери барып, Максим менен барып сүйлөшүп келген да буларды баардыгын. Жанагы түндүк түштүк жолучу? Ал боюнча сөз көп болгон, бирок ага киреше элекпиз. Биз жетишпей калдык. Темир жол боюнча мен 100% колдочу элем. Темир жол бул керек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Кандай пайдасы бар Кыргызстанга? Эми темир жол биздин территориядан өтсө, ушу темир жолун эки жагы тең. Транспорт деген бул өзүнчө бул чоң каражаттын булагы. Транспорт өткөн сайын, ар бир өткөн транспорттун эсебинен абдан чоң каражат түшөт. Анан логистический немелер өзгөрөт. Ошол темир жолдун айланасы тиягында, биягында эл жашай турган шарт түзүлөт, населенный пункттар болот, кичинекей шаарчалар түзүлүшү мүмкүн, жумушчу орундар болот. Кептин баары ушуну болтпайбы? Экономиканын өсүшүнө эмне керек? Жумушчу орундар керек. Татыктуу, жакшы жумушчу орундар керек. Налогторду кичине түшүрүп, мен кийин угуп калдым биз кеткенден кийин. Мына Бакиевдин мезгилинде таможня мынча акча чогултчу эле. Эми азыр кеткенден кийин андан көп чогултуп атабыз. Анын себеби эмнеден болду? Бир сурап койгон киши жок. Себеп дегенде таможенный пошлина булар көбөйтүп ийбеди 3 эсе. 3 эсе көбөйттү. 3 эсе көбөйткөндөн кийин демек кирешеси да 3 эсе көбөйүш керек да. Андай болгон жок да. Эми сөз көп экономика жактан. Ооба. Анан эми сиз бир жолу отурганда айттыңыз эле баягы түшүмө ушул Кыргызстандын тоолору көбөйрөт деп.
бул сагынычтан болгон нерсе эмеспи? Мен азыркыга чейин түштөрүмдө тоолор түшүмө кирет. Кышындасы, жай кыш мезгилдеги жайлоолор түшүмө кирет. Кыргызча эртең менен туруп спорт менен заниматься эткенде дайым кыргызча кассеталарым бар, коюп коем. Угам. Анан сиз өзүңүз да ырдайт элеңиз, ошол сагынычка болгон эмени ыр менен да жазасызбы? Кандай? Болот. Иә. Анда-санда болот. Анткени сиздин дагы мен мурунда бир суроо бердим эле, ушул баягы Фрунзенин Кечтер ай деген ырдаганыңыз бүт ушул көпчүлүк жаштар баягы көчүрүп алыптыр немелердечи. Көрсө жакшы ырдайт экен депчи. Жок, каякта эми анча-мунча бар, баягы орусча айтканда медведь на ухо не наступил, но анча-мунча түшүнүк бар да. Ыр деген эми бул көңүлүңдү ачат. Көңүлүңүздү ачып бир мына маегибиздин аягында бир ошо жакшы көргөн ырларыңызда бир ырдап берип койбойсузбу? Жакшы болот да, сагынычты тарат дегендей. Бекен эми сен ырдап бер деп баягы мен юбилейиме карата классташтарым бир кино тартты эле. Ошондо Фрунзенин Кечтери деген анда дагы тартып аткан киши капыстан эле суроо берип калды. Ырдап бербейсизби? Анан азырбы десем, ооба де. Сен да ошентип атасың ошо. Жөн баягы сиздин ырдаганыңыз эми Беларусьта ырдай бербей, эми эл дагы үнүңүздү уксын, Кыргызстанда деп атам да. Дагы бир ырым бар. Бул ырдын сөзү мен Орто Азияда мектепти бүткөм. 1 жыл 10 класста кыргызча окугам. Ошондо мен менен окуган классташтарымдан кыздардын бири ушул ырдын сөзүн мага берген да. Жазып бер. Куйбышта жүрөсүң, окуп жүр деп. Аякта анда ырдабай эле бат-бат келип турчу элем. Анан ошол сөздү бир обонго салыштырып көрөлү экенди, мейли анда. Өзгөндүн калын багынан өзгөчө сени сагынам. Өзүмдөн башка бирөөгө күлүп бир койсоң тарынам. Өзүмдөн башка бирөөгө күлүп бир койсоң тарынам. Көзүң бир кара дүрбүдөй, көргөн бир адам сүйгүдөй. Шакегим болуп калбапсың, колума тагып жүргүдөй. Шакегим болуп калбапсың, колума тагып жүргүдөй. Кызыл ат минсем оттобойт, кыяга бутум токтобойт. Кыргыздан көрдүм көп сулуу, кыялы сага окшобойт. Кыргыздан көрдүм көп сулуу, кыялы сага окшобойт. Болду го. Эми Беларусь сизге экинчи үйлөөңүздөй болуп калды да. Анан ушу Белоруссиянын эли, анын президенти жөнүндө бир жылуу пикирлериңиз болсо айтып койсоңуз. Мына 12 жылдан бери жашап, эми бир жыл эмес, бул 2 жыл эмес. Беларусьтун эли боюнча айта турган болсом, абдан жөнөкөй, эмгекчил, меймандостук жакшы көрөт, билимдүү, анан абдан маданияттуу эл экен. Көпчүлүгү. Үйрөнөтөн жактары көп экен. Көпчүлүгү. Анан булар абдан мындай скромный да. Баягындай турмуштан да сарамжалдуу. Мындай чачып нары бери неме кылышпайт. Абдан тазалыкты жакшы көрүшөт. Мына көрсөңөр керек. Бир жерден бир кагаз жаткан мусор көрбөйсүз.
Президенти Лукашенко Александр Григорьевич боюнча айта турган болсом, мен ушу жашка келип ушундай дос тапканыма мен Аллага ыраазымын. Бул киши мага мына өткөндө орден дружбы народов деп ордендин эң даражалуу ордендердин бирин берди. Жаңы келгенде шарт түзүп берди жашаганга, үй бүлө менен. Бардык жактан. Балдарым болсо эми күчү балам Данияр садикте болчу. Эми үйгө келгенде кыргызча сүйлөшөбүз, садикте эртеде кечке орусча, кыргызча унутуп та калды. Кызым кичине чоңураак болчу, ал баарын түшүнөт, чет тилде, англис тилде. Белоруссияда олимпиадасына катышып, мектепте окуп атканда 2-нчи орун алган. Кыргызга. Азыр университетти бүтүп атат, бүттү уже диплом алат жакында. Улуңуз да студентпи? Күчү балам азыр 11-де бүтүп атат. 11-де. Эми тапшырат. Лукашенко боюнча айта турган болсом, бүгүн бул бир гана СНГ эмес, Европа, вообще дүйнөлүк лидердин арасында эң мыкты, эң күчтүү президент десем жаңылышпайм. Бул кишинин тажрыйбасы, бул кишинин билими, жөнөкөйлүгү эл абдан жакшы билет, белорустар. Ошондуктан Белоруссиянын президентине тең элем деген Европанын лидерлери деле мен тең койбойм буларды. Бул киши менен мындай бир тара немеге деңгээлин бир кое алам. Бунуку абдан бийик. Ушунчалык патриот, өз элин жакшы көргөн, сүйгөн, жерин жакшы көргөн. Биз экөөбүз жаңы таанышканда айтканда, Курманбек, сен станоктон чоңойгонсуң дейт. Мен дейт тиги жерден чоңойгом, бул дыйканчылык кылып чоңойгом дейт. Ошентип биз жаңы таанышканда ошентип таанышканбыз экөөбүз. Кыргызстанга да көп барды эле. Истеген убакта. Ошондуктан мен 1000 мерте ыраазымын буларга. Белоруссия мен экинчи родинам болуп калды. Мага бир куттуктоосунда Саша жазып атпайбы? Сен абдан бай адамсың дейт. Башкаларды бир эле мекен болсо, сенде экөө дейт. Бири Кыргызстан, жана Беларусь, у тебя две родины деп айтып атпайбы? Анан сизге мен уккан маарында жер бөлүштүрүп берди дейт го, үй саламга. Ооба. Кандай шарт менен ал? Указ менен эле берди. Указ менен эле берди. Коңшу болгон жоксузбу? Коңшу болгон жоксузбу? Жок. Эми жакын. Биrbirибизге жакын. Сизге рахмат, Курмансарай Ишмол, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ушул баягы Кыргызстандагы биздин гесттин окурмандарына ушундай кенен интервью берип, баягы тактап көп тарыхый окуяларды эмалганыңыз үчүн сизге, биздин окурмандарыбыздын атынан сизге чоң рахмат. Мен негизги сөздүн аягында бекен сага да рахмат келип, мен өзүң билесиң, көп эле интервью бергенди жактырбайм. Дайыма качам алыстап жүрөм, койчу дейт. Анан саясаттан кеткениме 12 жыл болду. Менин азыркы мезгилде кыргызстандыктарга эң негизги каалоом тынчтыкты каалайм. Тынчтыкты каалайм, ынтымакты каалайм, биримдикти каалайм. Ушул мынау цифровизация деп, интернет деген бул эми өзүнчө бир абдан коркунучтуу күч. Ушундан бир туура пайдаланып, бийликтин өкүлдөрү, айрыкча мына эл менен жакын тыгыз болгон айыл өкмөттөр, райондун жетекчилери, областын жетекчилери элге жакын болуп, элдин эң негизги бийликтин максаты элге кызмат кылыш керек. Ошондой эле саясат, эми аябай саясатташып кеткен мамлекет болуп калды Кыргызстан. Ушуда өзүнүн бир деген сөз бар. Ар бир адамдын туулган жери Мисир деп коет да. Туура. Анан ушул туулган жерге кайтып баруу көкүрөгүңүздө болсо керек. Кандай эмелериңиз бар да? Эми мен жана айттым го, эгерде сот процесси бийлик колдосо, азыркы бийлик макул болсо, мен бир адвокат жалдайм Кыргызстандан.
мага койгон уголовный иштерди таанышып чыксын ошол киши. Сот процессин ачык өткөрөлүк. Мен берден туруп видеоконференция аркылуу ачык сот процесси өткөрсүн. Тиги экрандарды көчөгө кааласа көчөгө койсун, сот ичинде койсун. Каалаган суроолорду берсин, мен жооп берейин. Мен акталышыма 100% ишенем. Эгерде Лондондогудай таза сот болсо дейсиз. Лондондо ачык мындай акыйкат сот процесс болсо, мен 100% ишенем акталышыма. Рахмат. Убакыт судаяқты унутпады, ачылган аппан гүлдөй күлгөнүңдү, ал түнү айта берем жетин албай, калтырбай бул дүйнөдөн билгениңдү. Үн какпай мени тиктек бактарактар, жүрөктө сагынчыма карашкансың. Негедир канаттуулар учуп өтсө, сезилет сени көздөй бараткансың.